Жер жүзүндө калктын саны 7 миллиард 600 миллионго жакындады. Планетанын жашоочуларынын жарымы күнүмдүк керектөөнү канааттандыруу үчүн жашап келет. Тагыраагы алардын бир күндө тапкан акчасы $5,5. Ал эми күнүнө $3,2 каражат тапкан киши жакырчылыктын чегинде жашайт деп эсептелет. Ал эми 3 миллионго жакын киши абдан байлардын катарында. Алардын каражаты $5 миллиондон $30 миллион чейин. Бул чыгарылышта Жер планетасындагы эң бай 10 адам тууралуу айтып беребиз. Финансылык жаңылыктарды жазган Forbes жана Bloomberg басылмаларынын маалыматында 2021 жылдын башындагы миллиардерлер төмөнкүлөр. Биринчи орунда Amazon.com интернет компаниясынын негиздөөчүсү Джефф Безос. Анын байлыгы жыл башында $192 миллиард түздү. Джефф Безос 1964 жылы АКШда туулган. Ишкер Amazon интернет дүкөнүнүн сырткары Blue Origin аэрокосмикалык компаниянын жана Washington Post басма үйүнүн ээси. Ал алгач 2017 жылы $90,5 миллиард байлыгы менен ааламдагы эң бай адам аталган. 2020 жылдын августунда Безостун капиталы $204,6 миллиард бааланып, заманбап адамзаттын тарыхында байлыгы $200 миллиард ашкан биринчи киши болду. 2021 жылдын январь айынын башында бай адамдар рейтингиндеги биринчиликти Tesla жана SpaceX'тин негиздөөчүсү Илон Маск алдырган. Бирок 12 январдан тарта кайрадан лидерликти колуна алды. Экинчи орунда SpaceX жана Tesla компаниясынын негиздөөчүсү Илон Маск, америкалык ишкер жана инженер. Forbes'тин 12 январдагы маалыматында ал бир күндө $13,5 миллиард жоготуп, экинчи катарга түштү. Масктын байлыгы $176,2 миллиард. 2018 жылы илимге кошкон зор салым үчүн Лондондун королдук коомуна мүчөлүк алынган. 2021 жылдын 7 январынын таңында Маск Amazon'дун негиздөөчүсү Джефф Безосту артка калтырып, Жер планетасынын эң бай адамы болгон. Анын ошол күндөгү байлыгы $185 миллиард бааланган. Масктын байлыгы электромобилдерди чыгарган Tesla компаниясынын эсебинен 2020 жылы 499,550 электромобиль чыгарып рекорд койгон. SpaceX компаниясы ракеталардын сериясын иштеп чыгуучу жана коммерциялык космос тутумдарынын операторун жекече иштеп чыгуу менен алектенет. Маскты анын дүйнөдөгү эң бай адам болгону кызыктырбайт. Анын башкы максаты акча эмес, Марсты колониялоо. Анын бизнеси дал ошол максатты ишке ашыруу үчүн иштей турганын айткан. Жакын арада ал бардык мүлкүн сатып, каражатын Марска учууну тездетүүгө жумшай турганын жарыялады. 2025 жылга чейин ал кызыл планетаны багынтуу кыялын ишке ашырууну пландап жатат. Үчүнчү катарда Louis Vuitton компаниясынын президенти Бернар Арно турат. Француз бизнесмен миллиардер 1949 жылы туулган. Анын байлыгы $154,6 миллиард. LVMH франциялык трансулуттук компания. Дүйнөгө белгилүү кымбат баалуу товарларды Christian Dior, Louis Vuitton сыяктуу белгилүү соода маркаларын өндүрөт. Штаб-квартирасы Парижде. 2018 жылы Европанын эң бай адамы аталган. Forbes 2020 жылдын январында Арнонун абалын $117 миллиард баалап, ааламдагы эң бай адам деп атаган. Бирок 3 күндөн кийин биринчилик кайрадан Amazon'дун негиздөөчүсүнө берилген. 4-чү орунда Microsoft'тун негиздөөчүсү Билл Гейтс. Анын каржылык абалы $121,4 миллиард. Америкалык ишкер, коомдук ишмер жана филантроп. 1955 жылы туулган. Microsoft'тун мурдагы ири акционери. Microsoft компьютер, оюндар, мобилдик телефон жана башка программалык камсыздоону өндүргөн ири трансулуттук компания. 2008 жылга чейин компанияны жетектеген. Кызматтан кеткенден кийин директорлор кеңешинин аткаруучу эмес төрагасы болуп калган. Билл жана Мелинда Гейтс кайрымдуулук фондунун тең төрагасы. Билл Гейтс кайрымдуулукка акча которуу боюнча рекордчу. Билл жана Мелинда Гейтс кайрымдуулук фонду 1994 жылдан 2010 жылга чейин $28 миллиард кайрымдуулукка салган. Ал 2010 жылы миллиардерлердин баарына жарым байлыгын кайрымдуулук иштерине жумшоо сунушу менен чыккан. 5-чи орунда Facebook социалдык тармагынын негиздөөчүсү Марк Цукерберг турат. Анын байлыгы $94 миллиард. Марк Цукерберг америкалык программист, интернет технологиясы боюнча ишкер, доллардык миллиардер, филантроп.
Forbes'tin версиясы боюнча 2020-жылы 101,7 миллиард доллар байлыгы менен дүйнөдөгү эң бай адамдардын 3-чү тизмесине чыккан. Ал эми Bloomberg'тин версиясында ошол эле жылы 5-катардагы эң бай адам аталган. Ал дүйнөдөгү эң бай 10 адамдын арасындагы эң жаш миллиардер. 6-катарда кытайлык бизнесмен Чун Чанчан турат. Нонфу Спринг өлкөдөгү сууну өндүрүүчү ири компаниянын ээси. Анын байлыгы 84,7 миллиард доллар. 2019-жылы эле анын байлыгы 7 миллиард долларга жакын болчу. 2020-жылы Кытай ишкеринин байлыгы кескин жогорулап, саналуу айда эле дүйнөдөгү эң бай адамдардын алдыңкы 10 сабына кошулду. 2020-жылдын сентябрында Чун байлар рейтингинде Alibaba'нын негиздөөчүсү Джек Маны артка калтырып көңүл борборуна чыкты. Ал азыр Азиядагы эң бай адам. Bloomberg'тин эсептөөсүндө Чундун жеке капиталы эң жогорку чекке 95 миллиард долларга жетти. Январдын ортосунда анын байлыгы 84,7 миллиард доллар деп эсептелди. 7-катарда Уоррен Эдвард Баффет. Пандемия маалында анын байлыгы 7,3 миллиард долларга азайды. Америкалык ишкер дүйнөгө белгилүү ири инвестордун капиталынын азайышы кайрымдуулук иштерине байланыштуу. Ошентсе да 87,6 миллиард доллар байлыгы менен ал азыр 7-катарда. Баффет 2018-жылы дүйнөдөгү эң бай адамдын бири болгон. Омактан келген сыйкырчы аталышы менен белгилүү. Адамзат тарыхындагы эң кайрымдуу адам. 2010-жылы 5 кайрымдуулук фондуна кайтарымсыз негизде 37 миллиард доллар бөлгөн. 8-тизмеде Google системасынын негиздөөчүсү жана түзүүчүлөрүнүн бири Ларри Пейдж 82,4 миллиард доллар менен турат. Пейдж Стэнфорд университетинде окуп жүрүп, аспирант математик Сергей Брин менен таанышат. Алар биргеликте 1998-жылы азыр биз дүйнөлүк желеге кирип, түрдүү маалыматтарды издеген Google интернет компаниясын уюштуруп, ишке киргизишкен. 2011-жылы Google'дун башкаруу директорлугу алмашып, Alphabet компаниясын түптөгөн. 19-жылы Alphabet жана Google'дун башкаруучулугунан кеткен. Пейдж Tesla Motors'тун инвестору. Ал Google'дун гибриддик электромобилдерди альтернативдүү энергия булактарына кошуучу филантроптук бөлүмдөрүнүн жардамы менен калыбына келтирүү энергия булагын пайдалануу технологиясына инвестиция жасаган. Ал ошондой эле керектөөчүлөрдүн саякаты үчүн учуучу аппараттарды иштеп чыккан OpenAir стартапынын стратегиялык демөөрчүсү. Пейдж мындан сырткары адамдардын керектөөсүн камсыздоочу заманбап интеллектуалдык системалар, алдыңкы санариптик технологияны колдонууга киргизүүгө кызыгат. 9-тизмеде Стив Балмер турат. Microsoft корпорациясынын башкы директору. Анын байлыгынын көлөмү 80,4 миллиард доллар. Балмер 2013-жылы корпорацияга жалданган кызматкер болуп иштеп турганда, анын байлыгы 15,2 миллиард долларды түзүп, планетадагы эң бай 51-чи. Ал эми өзүнүн бизнеси жок байлардын арасында биринчи адам болгон. Стивен Балмер Microsoft'ко 1980-жылдын башында Билл Гейтстин чакыруусу менен келген. Карьерасынын башталышынан баштап эле ал компаниянын көрүнүктүү ишмери болгон. MS-DOS жана Windows'тун биринчи версиясын иштеп чыгууга жетекчилик кылган. 2000-жылы Гейтстин мураскери катары корпорацияны башкаруу Балмерге өткөн. 10-тизмеде америкалык ишкер Oracle компаниясынын мурдагы башкы директору жана NetSite компаниясынын ири акционери Ларри Эллисон. Анын байлыгы бүгүнкү күндө 79,7 миллиард доллар. Миллиардер Эллисон жер которууда Масктын артынан кеткен. Бирок ал башка планетаны эмес, менчик Гавай аралы болушун артык көргөн. 2012-жылы Эллисон Гавайдагы Ланай аралынын 98%-ын же 36 гектардан ашык тилкени 300 миллион долларга сатып алган. Ал ошондой эле Ланайдын негизги авиаташуучусу Islandair компаниясын сатып алган жана аралды толугу менен өзгөртүп, жергиликтүү университетте өнүктүрүү, өндүрүш аймактарын кеңейтүү, электр станцияларын жана электромобилдерди өнүктүрүү, жашыл аймактарды кеңейтүү жана жергиликтүү элдин санын 2 эсеге көбөйтүүнү максат кылган. Ал буга чейин аралдагы мейманканаларды оңдоп түзөп, аралды туруктуу өнүгүү лабораториясына айлантуу максатында таза энергияга инвестиция салган деп белгилейт Business Insider.